Көп тилдүү билимге басым жасап, кесиптик карьерасын ийгиликтүү жасап келе жаткан жаш инженер. Жергиликтүү местности жакшы билген, жерди жакшы билген, инженер, строитель, англисче билген бала керек деп. Чет өлкөдөн билим алып, өз мекенинде тажрыйбасын арттырган Алманбет Данияров. Атамын бир жакшы сөзү бар да. Бүгүнкү күн сен үчүн акыркы күндөй болсун дейт да. Эртеңки күндү ойлоба, бүгүнкү күн акыркы күндөй болсун дейт. Сен бүгүнкү күндө эң жакшы нерселерди жасаганга аракет кыл дейт. Жаңы техниканы өздөштүрүү жоопкерчиликтүү долбоор. Себептен бул Швейцариянын жүзү. Бул келечектеги бөлөк проекттерге башкарууга бул Швейцариянын жүзү. Биздин мен иши алган компаниянын жүзү бул. Алманбет Данияров 26 жашта. Ош шаарындагы Суу Чарбай ишканасынын саркынды сууларды тазалоо бекетин реконструкциялоодогу швейцариялык Фила Планингус ак компаниясында башкы инженер кызматын аркалап келет. Алманбет мырза Австралия өлкөсүндө окуп жүрүп, компаниянын сынагына ийгиликтүү тапшырып, өзүнүн кичи мекенине иштеп калган. Өлкөдө алгачкы жолу саркынды сууларды кайра иштетүүчү бекетти реконструкциялоодогу эң ири долбоор Алманбет мырзанын координациялоосунда ишке ашууда. 1960 жылы курулган бекеттин экинчи этабындагы долбоорго толук катышып, заманбап жабдыктарды орнотуу жана станциянын иштөө процессин өз мойнуна алган. Ар бир тетикти орнотууда чет өлкөдөгү кесиптештери аралыктан кеңеш берип, СКАда автоматташтырылган башкаруу системасында көзөмөлдөп турат. 2019 жылдын 1 августунан бери иштеп атабыз. Жумушту баштаганбыз ошондо официалдуу түрдө. Бул жерде мен позициям инженермин. Инженер куруучу. Бул жерде баарын текшерип, карап жүрөбүз. Мен иштеген компания Fila Planingus AG деген Швейцариянын компаниясы. Жумуш 2 жылдан бери кетип атат. Буюрса быйыл тапшырабыз. Ошол көрүп тургандар биздин жумуштар. Мобилдүүлүк боюнча студенттер алмашуу болгон. Ошондо 6 айлык окууга барып келгем. Австрияга, Зальцбург шаарында. Ал жерде окуп уже бүтүп калганда, акыркы айларда биз экзамендер тапшырып баштаганда, уже сынак башталыптыр. Ошол жерге бул жергиликтүү местности жакшы билген, жерди жакшы билген, инженер, строитель, англисче билген бала керек деп. Ошондо өзүм резюмемди жөнөтүп, ошол жерден собеседование болуп өткөм. Ошондон бери ушул жерде иштеп атам. Кудайга шүгүр, 1,5 жылдан ашты, буюрса жакшы иштеп атабыз. Бул жер 40 жыл мурун жасалган, биринчи курулганда. Андан бери капиталдык ремонт болгон эмес. Ошого уже мэрия тарабынан атайын проекттер жазылып, Европейский банк каржылап, ошол жерде ремонт болуп атат. Бул Кыргызстанда биринчи жолку проект бул. Даже Бишкекте да болду мындай. Европейцтерди билесиңер да, особенно швейцаристтерди. Алар өтө так келген киши. Минута, секунда баары ордунда. Миллиметр. Бул жерде азыр допустимость бүт баары миллиметрге да. Ар нерсе өзүнүн ордуна туруш керек. Убакыт кетсе кетсин, акча кетсе кетсин, бирок качество жоголбош керек. Себептен бул Швейцариянын жүзү. Бул келечектеги бөлөк проекттерге башкарууга бул Швейцариянын жүзү. Биздин мен иши алган компаниянын жүзү бул. Августта келген, биринчи бул жерде сайт менеджер дейт. Бул жерде башкарган бир киши Шевчет Цуци деген. Ал келип 4 ай иштеди, 5 ай иштеди. Декабрдын 19-у кеткен, 1 айлык эс алууга. Кеткенден кийин биринчи Кытайда башталды, границалар баары жабылды, чегаралар. Ошол сөйттү кайра келген жок. Уже анын жумушун ошо мен аркалап калдым да. Азыр кече 19 күнү кайра келди бул жакачы. 1 жыл 3 ай дегенде келди. Экинчи отстойниктер, контактный резервуар, хлораторный, насосно-воздуходовное здание бар. Ошол реконструкция болуп атат азыр.
Misal үчүн көргөнүп өткөн муну айтсак, бул эластроптор. Бул жердеги ашча йылдерди чогултуп, кайра аэротенкага берчү. Бул Турциядан келди, Астим компаниясынан. Азыр иштегенин көрүп атасыңар, бир шум жок, бир немеси жок. Баары жакшы, миллиметр бул жерде. Эми көрсөңөр болот, эти эскилерин. Ал менен муну алсаң уже 19-21 колунда вообще айырмасы өтө чоң. Ооба, жеке жоопкерчилик менде болуп атты. Бул жерде кандай иштедик? Азыр техниканы өнүккөн убагым Skype. Ал жерден мага инструкция беришет. Ар бир оборудованиянын өзүнүн китепчеси болот. Мануал деп коет, өзүнүн китепчеси. Кандай кылып туруп жайгаштырыш керек. Ар бир болттун өзүнүн местосы бар, ар биринин өзүнүн миллиметри бар, канча эмне кылыш керек, баарын. Любой эле техникада болот го ошондой. Ошолорду мен мурун жасап көргөн эмесмин, мен бул биринчи проектим болуп атат. Биринчи өзүң окуп чыгышың керек, баарын баштан аяк карап чыгыш керек. Бул жакта видео материалдар, сүрөттөр күндө тартылат. Тартып жөнөтөсүң Европага. Алар текшерип, туура эмес жерлери болсо айтып, туура жерлерин туура деп, туура эмесин туура эмес деп. Ошентип аралыктан иштедик да. Алар мээ болсо биз бул жактан кол болдук да. Мындайча айткандачы, көзү биз болдук. Ошентип иштедик эми баягы бири-биз менен байланышып. Алмамбет Данияров кичинекейинен куруучу болууга кызыккан. Кесип үчүн өзүнүн шыгы жана аракети дагы күч болгон. Мектепти аяктаган соң Борбор калаадагы жогорку окуу жайда куруучу тармагын артыкчылык диплому менен аяктаган. Андан соң Ош шаарындагы технологиялык университетте магистратурада окуп жүрүп, гранттык негизде Австралиянын Зальцбург шаарына кеткен. Орус жана англис тилин мыкты өздөштүрүп, Европадагы мыкты компанияга жумушка алынган. Азыркы учурда Оштогу долбоорду аяктоо алдында. Көрүп турган жериңер аэротенкам. Азыр 3 аэротенка 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүн бүтүрдүк, буюрсам. Иш жумушка беребиз. Азыр бул жигиттер насос установкалап атышат. Насосторду установкалап атышат, ордунан сууну бошотконго. Түштүк регионунун эң чоң бассейни ушул жерде. Общий объему 24 000 куб суу батат. 3кө бөлүнгөн ар бирине 8 000 кубтан. Бул да жакында реконструкция болду. Мурунку абалын көрсөңөр болот бул жактан. Азыркы абалы жакшы мурунку караганда. Бул жерде диффузорлор коюлду. Диффузорлор Германиядан алып келинди. От компаниясынан. Азыр бир күндө 80 000 куб суу келет. Азыр кубаттуулугу ошончо мунун 80 000 куб саркынды сууларды тазалап чыгарганга кубаттуулугу жетет. Мада айылында, Кара-Суу районуна караштуу. Өзүбүздүн айылдагы Курман Жанатка мектебинде окугам. Ошол жерде 11 жыл окуп бүтүрдүм. Аны бүткөндөн кийин өзүм кызыккан, өзүм жактырган кесипти тандап, ошонун кайсыл жери жакшы окутат, кайсыл жерде жакшы кесипти аркаласа болот, ошолорду изилдеп, өзүм үй бүлөм менен, ата энем менен, башкалар менен, баары менен кеңешип Бишкекке окууга өткөм 2013-жылы. Ал жерде 4 жыл окудук бакалаврда. Бакалаврды артыкчылык диплому менен бүттүм. Ал жерде өтө кызык күндөр өткөн. Азыр эстесем ошол күндөргө кайткым келет. Аны бүткөндөн кийин өзүбүздүн Ошко, Ош технологиялык университетине картография жана геоинформатика деген багытта магистратурада окудум. Ал жерде 2 жыл окудум. 2 жыл окуганда
конкурс жарыяланып калды. Мобилдүүлүк боюнча Европага Erasmus программасы менен студенттерди алмаштырып окутуу. Ошол жерден конкурстан өтүп, 6 айлык окууга барып келгем. Австриянын Зальцбург шаарында. Зальцбург деген университетте. Ал жерде картография боюнча окудум. Ал жерден азыр мен иштеп аткан жумуш боюнча жарнама чыгып, ошол жерден интернеттен табылган. Именно ошол инженердик кесипти аркалаган специалист керек деген. Ал жерден өзүм резюмемди жөнөтүп, жумушка өттүм. Азыр ушул жерде иштеп атам. Өзүм жөнүндө үй бүлөм жөнүндө айта кетсек, өзүбүз 4 тууганбыз биз. 2 акам бар, режим бар. Эң кичүүсү менмин. Кудайга шүгүр, баары окууну бүтүшкөн, баары артыкчылык менен бүткөн. Баары азыр жумуш аркалап иштеп атышат, өздөрүнүн жумуштары бар. Айта кетчү нерсе, магистратураны дагы артыкчылык менен бүттүм. Бул жерден дагы адам баласы тирүү турганда инфраструктуранын өнүгүүсү токтобой турганын, өлкөдө курулуш тармагы эми гана жанданганын Алманбет Данияров айтат. Мындан улам жаш муун өз жөндөмүнө жараша кесипти аркалап ийгиликтерди багындырса болорун инженер кошумчалады. Курулуш тармагы эми өнүгүп баратат. Биз окуганда, мен мисалы үчүн мен Бишкекте окуганда, ошол убакта такталбаган статистика боюнча 200 курулуш бар дейт эле, 200 чоң кабаттуу үйлөр курулат дейт эле. Ошол эле убакта Ошто 20 дейт эле. Азыр Бишкекте уже место калбады окшойт курганга. Азыр баары Ошко келип атпайбы? Ошто жакшы өнүгүп атат азыр. Азыр эми адам баласы жашап турганда тамак ашка, кийим кечеге, үй курулуш тармагы ошол токтобойт да. Азыр уже адам көйгөн сайын ошончолук потребность, муктаждык көбөйөт да. Жакшы жашагысы келет, үйдөн бөлүнгөндө өзүнүн үйү болгусу келет. Үй эле эмес, мисалы үчүн бөлөк нерсе, башка тармактардагы керек болот. Завод, фабрикалар курулушу мүмкүн. Чоң улуу кишилер айтат го, бир убактарда дейт, эң көп экономисттер, анан юристтер көйгөн. Азыр эми ал кесиптерди жаман деп айтыш туура эмес. Бирок ар бир баланын, ар бир инсандын өзүнө коюш керек да. Кайсыл тармакка өзү кызыгат. Мисалы үчүн мойнунан байлаган иш ууга жарабайт дейт. Ар биринин өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн илхамы менен, өзүнүн шыгы менен иш алып барса жакшы болот да. Мисалы үчүн Европада биринин жумушун бири жасабайт. Электриктер алган болсок, электриктер өзүнүн бир болбоо дегенде бир кутучасы болот. Кутучасынын ичинде ошо электрикке керек бүт шаймандар бар. Кычкачы, башкасы баары бар. Көчө шыпыргыч, анын дагы өзүнүн бүт шаймандары бар. Биринин жумушун бири кылбайт. Бизде андай эмес го, бизде универсал. Бир киши кафелдер орнотот, дуал деле урат. Бир турсаң электрик болуп кетет, бир турсаң шыбап аткан болот. Бүт нерсени жасай берет. Эми азыр биз дагы ошол системага өтүшүбүз керек го дейм. Ар ким өзүнүн колунан келген жумушун жасап, ошондо өнүгөбүз го.
бир адам үчүн маанилүү пайдубал экенин Алманбет мырза айтат. Көпчүлүк жаштар сапаттуу билим үчүн ар кандай программалар аркылуу чет өлкөгө кетип жатканы келечекте ийгиликтүү натыйжа болорун инженер белгилейт. Кичинекей чагынан эле техникага жакын өскөн Алманбет мырза кесиптик карьерасын дагы ийгиликтүү өркүндөтүүдө. Европа өлкөлөрүнүн 20дан ашуун мамлекетин кыдырып билим берүү жана жашоосундагы өзгөчөлүктөрүн айтып берди. Бөлөкчө. Биздикинен 180 градус бөлөкчө да. Чал үчүн ал жерде уяласың. Мусорду алып кетип атып, конфет жесең, кагазын таштаганда уяласың. Себеп дегенде көчө таптаза. Тартип бузган кишилер жок. Чал үчүн көчөлөрдү шыпырган кишини көрбөйсүң. Бирок көчө таптаза. Жууган кишини көрбөйсүң, бирок таптаза. Тартип бузган кишини көрбөйсүң. Бизде азыр шаар ичинде тыгындар көп дейбиз. Жол тыгындар көп дейбиз, башка дейбиз, бирок ал жерде белги турса 40-та кет деген. Кишилер 39-да кетишет да. 41-ге чыкпайт. Биздикилер андай эмес, бизде 40-та турса 60-та кетебиз. Ар бирибиз өзүбүздү оңдосок, ошондо жетишебиз го. Анан Европа менен батыш өлкөлөр менен биздин айырмачылыгыбыз менин байкашым боюнча кишинин кишиге болгон немеси урматы, кишинин кишиге болгон жумушунун урматы. Ошол үчүн бирөө бир нерсени жасадыбы, бизде жок дене тийип көрөбүз, же терип көрөбүз. Ошол жер бузулабы, эмне болду дегенчи. Ал жерде андай жок. Анан бизде теңдик жок да биздечи. Ал жерде бай киши менен кедей кишини айырмасы жок. Бүт нерсе тегиз. Бизде азыр чоңураак машина минсе чоң киши болуп көрүнөт. Чоңураак жүргөн болсо кийимине карап мамиле жасайт. Ал жерде андай жок. Баары тегиз. Биздегидей ошол жерден биз аксайбыз го. 2 тил билем. Орус, англис тили. Орус тилин эми бизде мурунтан эле өнүгүп келген эмеси. Мектепте, андан кийин университетте, андан кийин бизде эми жакшы окутулат го. Ошону үйрөнгөм. Англис тилин бир тарабы мен эжем, менин улуу эжем мугалим. Англис тилинен сабак берет. Ош мамлекеттик университетинде. Ошол эжемден үйрөнгөм көбүн. Анан Бишкекте китептерди окучумун, курстарга бардым атайын. Көп мага практика болду Европада. Андан келгенден кийин бул жерде мен менен иштеген, менин коллегаларым менен. Алар кыргыз тилин билбейт, орус тилин билбейт. Айла жоктон үйрөндүм да. Бизди мени ушул даражага жеткизген ата-энеме биринчи рахматымды айтам. Өздөрү алардын эмгеги менен, алардын тырышчактыгы менен, жакшы жакка үндөгөнү менен ушул даражага жетип турам. Рахмат, чоңдон чоң рахмат ата-энеме. Атамдын бир жакшы сөзү бар да. Бүгүнкү күн сен үчүн акыркы күндөй болсун дейт да. Эртеңки күндү ойлоба, бүгүнкү күн акыркы күндөй болсун дейт. Сен бүгүнкү күндө эң жакшы нерселерди жасаганга аракет кыл дейт да. Эртеңки күндү күтпө, сен ошону бүгүн жаса дейт. Азыр мен ойлойм, ушу баарыбыз ушундай принциптерди карамансак, Кыргызстан өзөнүгөт го.